Assalamualaikum. Qarаңыздарчы биздин кандай кереметтүү кооз. Биздин байлыгыбыз, атадан калган жерибиз. Бизде бардык нерсе бар. Жер, суу, бардык байлыгыбыз. Бирок бир алакан элибиз акыркы убактарда кыйналып кетти. Коррупция менен мен күрөшөм деген кишилерибиз сөз менен айтып, иш менен көргөзө алышпады. Көрө атасыздар өзүңүздөр. Күндөн күнгө элдер жазып атат, Бакиевдин убагы келди, андан дагы алтындары буларды күчтүү экен деген сөздөр. Депутаттарыбыздын саны көп, аларды кыскартыш керек деген сөздөрүбүз. Премьер-министрибиз иштей албай калды. Колунан тыңыраак иш чыкпай калды. Анын астындагы министрлери аман эле болушсун деген сөздөр күндөн күнгө эл оозунда айтылып, укмаксанга салып жатышат бул нерселерди. Көрүп атасыздар, сотко болгон ишеним, МВДга болгон ишеним ниже плинтуса деп койчу эле, ошондой болуп түшүп кетти. Арыз бирөөгө залакасын тийгизсе, арыз менен кайрылгандан элдер түңүлүп калды. Кайрылсаң да тыянак жок, кайрылбасаң деле ошол деп. Кайрылгандан кайрылбаганга жакшыраак деген маани. Эми карагылачы, биздики болгону кенедей эл болсок, кенедей жери болсок, биздин элибиз алтын эл негизичи. Эч кимге эчтеке дебей, өзүнүн оокатын, өзүнүн арабасын өзү сүйрөп, өйдө жактагыларыбыз быт-чыт болуп эле өздөрүнүн аяктамаларын таба албай эле эмне болуп атышат. Көрүп атасыздар, азыр бир жөнөкөй адам, акчасы жок, таанышы жок, бир туура эмес иш кылып койсо, кармап барып, аны безип салышат, камап салышат. Бүтүндөй кыргыз элинин бүтүнлүгүнө 6 миллион калкка тиешелүү нерселерди уурдаган, алардын акыларын жегендер энен кесирип басып жүрүшөт. Аларды көрмөксөнгө салып, биздин атка минерлерибиз дагы отурушат. Качан эмне болуп кетер экен, качан кандай кылып кыймылдасак деп. Силер эл үчүн кыймылдагыла, элдин жалпынын орусча айтканда пользасына. Ошондо эл ыраазы болот, көпчүлүк ыраазы болот. Саналуу адамдардын көрсөтмөсү менен иш алып барган бул жакшылыкка жаткызбайт. Анткени ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгын бул жакка кошо берсе, анда эмне кереги бар? Анда атка минерлердин бизге. Жана айыппулдун өлчөмү чоң дегенге мен да кошулат элем. Албетте биздин кыргыз элибиз азыр кыйналып кетти. Ошону тезирээк карап чыгып, түшүрүп, биздин мыйзамдарыбызды оңдоп, депутаттарыбыз жакшылап иштешсе, ар нерсени айтып эле уят болушу эле кайта чыга бергенден тажабадыңар өзүңөр деле. Өзүңөрдүн жакшы ишиңер менен, бир элге тийгизген пайдаңар менен таанымал болсоңор, ошондой эл да ыраазы болот. Ошондой ишиңер ак болот. Суктанып коюңуздар биздин жерибиз менен. Башка суктанчу нерсебиз азыркы биздин мамлекетибиз ишине же башка бир мыйзамына жокпой соғып калго.